Акыркы жылдары социалдык тармактардын өнүгүшү менен кибербуллинг деген түшүнүк жайылып кетти. Бул аты айтып тургандай эле социалдык тармактар электрондук почта аркылуу адамды мазактап, шылдыңдап негативдүү комментарийлерди уламдан-улам жазган иш-аракеттерди айтабыз. Кодулоо көбүнчө кайда пайда болот? Кибербуллинг үчүн көбүнчө төмөнкү аянтчалар жана мүмкүндүктөр колдонулат. Мобилдик байланыш, SMS билдирүүлөр, мобилдик тиркемелер жана мессенджерлер, интернеттеги чаттар менен форумдар, электрондук почта, билдирүүлөрдү жиберүү, социалдык тармактар, видео хостинг сервистери, оюн сайттары жана виртуалдуу оюн дүйнөлөрү. Кибер кылмыштуулук кулачын жайып бир топ түшүнүктөр пайда болду. Кибер алдамчылык, зомбулук, буллинг. Мунун баары интернет желеси аркылуу өз таасирин берип келүүдө. Мындай учурду башынан өткөргөн Камила да кибербуллингдин курбандыгы болгон. Менин атым Камила, 26 жаштамын. Мындан 2 жыл мурда кибербуллингге кабылганмын. Бир күнү үйдө отурсам эле бейтааныш бир бала жазып калды, жигит. Анан алысыраак бир досумдун, курбумдун атын айтып, номериңди ошол берди, сен менен таанышуу максатында жазып атам деп жазды. Анан макул деп дос катары эле таанышып койгом. Анан арадан ошо күндөр өтүп атты, бирок бир да жолу жолугушууга чыкпадым. Анткени ошол бала ар дайым мени түнкүсүн, түн бир убакта жолугушууга чакырчу. Анан мен коркконумдан ага жок деп эле такыр чыккан жокмун. Анан ошентип бир канча күндөр өтүп арадан жок болуп кетти баягы бала. Анан ошентип эле бир 2-3 айдан кийин эле телефонума бир күнү капысынан эле сүрөттөр келе баштады. Анан телефонумду ачып карасам эле мындай көргөн сүрөттөргө өзүм дагы ишенбей калдым да, ошол мындай титиреп башкача болуп чыктым. Себеби интернеттен алынган жаман жолдо жүргөн кыздардын денесине менин бетимди жасап ошол сүрөткө коюп коюптур да, киргизипчи. Анан коркуп эле эмне кылышымды билбей калсам, анан баягы номер кайра ошол жигиткен жазып калдым мага. Эгер $300 которбосоң, сен сүрөттөрүңдү интернетте тааныш эркек балдарды, жигиттердин баарын, сенин жакын тааныштарыңды билип алдым, ошолорго таратып салам деп. Анан мен ошол корктум, бирок ошол убакта аябай денем дагы дүркүрөп чыгып, эмне кылышымды билбей, анан кайрадан ошол сүрөттөгү кыз мен эмес экенин билгенден кийин акыл эсимди жыйып, өзүмө келип, анан интернеттеги бардык тааныш досторума эскертип чыктым. Эгерде кокус силерге ушундай бир сүрөттөр барып калса, таңыркабай эле койгула, ал мен эмесмин, бирөө мени коркутуп жасап алыптыр депчи. Анан ошенткенден кийин башкалар да мага кеңештерин айтышты, коркпой эле кой, биз түшүндүк дегендей кылып. Анан баягы бала дагы кайрадан дагы жазды. Которосуңбу жокпу, болбосо таратып салам депчи. Анан ал сүрөттөгү кыз чын эле мен эмес болчумун, себеби интернетте кайдагы эле бир кыздын сүрөттөрүн алып, мындай европалык дене түзүлүштөгү кыздар болот го. Анан мен өзүм негизи толмочураак кыз болгондуктан анан айттым да, эгерде жөнөсөң, таркасаң тарката бер, эч ким деле ишенбейт. Себеби баары билет мындай жолдо жүрбөшүмдү, мындай кыз эмес экенимди. Анан сүрөттөн деле байкалып атпайбы мага окшобой турганын десем, анан кайрадан өзү деле эмне болду билбейм, кайра жок болуп кетти да. Анан көрсө мен сыяктуу ушундай абалга туш болгон, ушундай коркуп кетип акча которуп салган кыздар чындыгында көп эле экен. Анан муну дагы ошол негизи башкаларга да сабак болсун, ушундай кибербуллингге кабылып калса, өзүн жоготпостон, башкаларга эскертип, жардам сурап, кайрадан мындай коомго негизи кайрылып, коркпостон өзүн актап калсын деген максатта элдерге дагы айтып атам. Камила учурда үй бүлөлүү. Ал окуянын орун алганына бир топ жылдар өтүптүр. Бирок ошол күндөр дагы деле эсинде. Соц тармакка сүрөт жүктөп, активдүү болгондон коркот. Мындай кибер кылмыштуулуктардын тузагына түшүп калуу оңой эле. Мен сыяктуу соц тармактарда такайып отурган колдонуучунун бири болбосо бири сөзсүз түрдө кабылып калуусу мүмкүн деп сөзүн жыйынтыктады. Кибербуллингди кантип аныктай алабыз? Кемсинтүүчү жана кордоочу мүнөздөгү билдирүүлөр аркылуу аткарылган интернеттеги кодулоо кибербуллинг деп аталат. Бул билдирүүлөр менен гана чектелбеши мүмкүн. Ал курмандыгынын кабары жок эле аны маскаралоочу фото сүрөттөр менен видео материалдарды да жарыялап чыгышы ыктымал.
Эгерде сиз өзүңүзгө карата төмөндөгүдөй аракеттердин жасалып жатканын байкасаңыз, анда буллингке кабылган болосуз. Тармактан коркутуп үркүтүүлөр келип түшсө, сиздин профилиңиз менен фото сүрөттөрүңүз жасалма болуп жатса, мессенджерлер менен комментарийлер аркылуу каралуучу мүнөздөгү билдирүүлөрдү жөнөтүп жатышса, башкача айтканда кибербуллингдин башкы максаты курмандыгын коркутуу, ачуусуна тиүү же абийирин кетирүү. Интернет кодулоо оюн эмес. Психологдор кибербуллингдин кесепеттери ар түрдүү болуу менен бирге алардын бири да позитивдүү болбой тургандыгын белгилешет. Буларга өзүн өзү баалоонун төмөндөшү, башка адамдар менен байланыштын үзүлүшү, ал тургай өз жанын кыюу аракеттери да кирет. Кыздар андан чыга албай, анан ал кыздарды багындай буллинг сыяктуу ээрчип кете берет экен да. Буну жасайсың, болбосо ата энеңи жок кылам, тиги кылам, сени жамандайм, сени жаман чыгарам. Ошодо өзүн өзү өлтүргөнгө чейин келишти да. Осундай кыздар кайрылды бизге. Албетте мындай кыздар бир эле биздин жардамыбыз, буга мультидисциплинарный жардам бериш керек. Врачтардан, медиктерден жерин которуш керек, ордун которуш керек. Ушундай кыздарыбыз болду. Бул бир эле студент кыздар эмес, окуучу кыздардын арасында да бар, студенттердин арасында да бар. Сөзсүз түрдө психолог жардам керек. Баштапкы учурларына биз жардам бере албай, жардам берип калбасак, өтүшүп кеткенден кийин биздин жардамыбыз болбой калат. Буларга медицинский жардам керек, антидепрессанттарын ичиш керек, медициналык вмешательство болуш керек. Ошондон кийин буларды чыгарып кетсек болот. Ошондо деле булардын ою ошондон чыкпайт, потому что колу дагы телефонго ушундай эме болуп калганда, зависимый болуп калганда, ага кирсе эле баягы кире албаса тура албайт. Кирсе ошондой да. Интернет айдыңынын өркүндө өсүүсү айрым инсандар үчүн пайда алып келгени менен, кээ бир адамдардын кара оюн ишке ашыруучу эң мыкты куралы катары калышы бүгүнкү күндөгү болуп жаткан түркүн түстүү окуялардын орун алып жаткандыгынан кабар берет. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында, учурда кибер кылмыштуулуктун уламдан улам жаңы жолдору ачылып күчөп жаткандыгы. Айталы, сиз баалуу белектин ээси болдуңуз, же болбосо сиздин уулуңуз ооруп калды, шашылыш түрдө акча которуңуз деген сыяктуу окуяларды айтып алдашат. Бүгүнкү күндө интернеттин мүмкүнчүлүгү аларды өз кызыкчылыгына пайдаланууга шарт түзүп берип атат. Азыр эми акыркы мезгилдерде ушул баягы жогору айткандар азайып калган менен жаңы түрлөрүн өтө баштады. Мисалы үчүн бизге катталгандарга айтып кабыл кете турган болсок, кандайдыр бир мекеме ишкананын атынан чыгып, сиз Украинага жардам беришиңиз керек деп, айталы Украинага болор болбос тыйын которуп койгон болсо, кайра эле ошол адамдар биз укук коргоо органдарынанбыз, улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетиненбиз, сиз ушинтип террористтик аракеттерди же болбосо чет өлкөдөгү согуштарды каржылап жатыпсыз, сиз жоопко тартыласыз деп коркутуп акча алган учурлар болду да. Бир аттуу баштуу эле мугалим өзүнүн үйүн сатып кутулууга аракет кылып, ошол алдамчыларга берип койгон учурлар бар. Мынтип кибер зомбулукка кабылган адамдар ондоп саналат. Көпчүлүгү ошол учурда укук коргоо органдарына кайрылып жардам сураса, айрымдары мындай кызматты пайдалангандан коркушат. Мындай кибер куугунтукка мектеп окуучусу Алмазда кабылган. Ал башынан өткөн оор мезгилди эч кимге айткан эмес. Бардык болуп жаткан жагдайды ичине катып, балдардын шылдыгына аргасыз чыдаганга мажбур болгон. Интернет аркылуу кодулоого кабылган окуянын акыр аягы жаман иш менен аяктап кала жаздады дейт агасы. Буга чейин мен бир тууган иним кибер зомбулукка кабылып, өзүнүн жанын кыйганга чейин барыптыр да. Кудайга шүгүр, сактап калдык да. Ал ошол мектепте уктап калган сүрөт, классташтары сүрөткө тартып алып, ошону мазактап, баягындай интернет соцсеттерге салып койгонбу, же ошо мектепке тез эле тарап кетти да. Содан улам мен бир тууган иним стресске кабылып, ошондой бир кыйналган учурлары болгон экен да. Анан сурасаң айтпайт, эмне болуп атат десең айтпайт. Анан бир күнү ошо өзүнүн жанын кыям деп аткан жеринен биз көрүп калып,
бактыга жараша сактап калдык да. Анан аны тактасам ушундай жээним кейди да, бир акылга сыйбаган сөздөр, комментарийлердечи бир ушундай адамды ошол нерсеге алып бара турган сөздөр менен жазышкан экен да. Аябай жамандап, менин иним өзү аябай жакшы бала. Анан ошол киберзомбулукка кабыл калган үчүн ага аябай оор болуптур да. Ушундай жаман сөздөр, мектепте баары шылдың кылышат экен, коридордо басып баратса баары шылдың кылышып, ошол комментарийлерден улам ушундай бир катуу немеге, стресске кабылган экен да. Окуя орун алган учурда каарман же анын жакындары укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Жыйынтыгында Алмаз мектеп алмаштырып гана кибербуллингден кутулуп чыккан. Деген менен Алмаз сыяктуу онлайн кодолоону башынан өткөрүп жаткан мектеп окуучулары бүгүнкү күндө дагы ондоп саналат. Ошондуктан эң башкысы эч качан террордук уюмдарды, эч кандай чет өлкөдө болуп аткан согуштук аракеттерди колдобостон, эгер ушундай аракеттер болсо, сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылыш керек. 102-ге чалса болот. 102 дегенде мобилдүү телефон менен байланыста деле болот. Эч кандай акынын кереги жок. Жакын билимдүү укук коргоо органдарында иштеген тууган уруктарына чалып тактап алса болот. Ошондуктан биз жарандарга кайрылат элек. Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар биринчи кезекте сиздердин колуңуздарда. Эч качан ушундай коркунучтуу маалыматтар келген учурда дагы жакын туугандарыңар тууралуу же болбосо акча сурап келген учурда дагы тиги шашмалык алдырбастан, дүрбөлөң түшпөстөн тактап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. 2-июндан баштап Ош шаардык ички иштер башкармалыгында кибер кылмыштуулукка каршы атайын бөлүм ачылып ишке кирген. Жарандар менен биргеликте бул багытта болуп жаткан кибер кылмыштуулуктун алдын алып, алар менен каршы күрөшүүдө күчөтүп, ооздуктоого мүмкүндүк жаралды. Мындан тышкары коомдук маалыматтарга ылайык төмөнкү кеңештерге көңүл буруп, аларды эстен чыгарбоо зарыл. Бейтаныш телефон номерлеринен, профилдерден же адамдардан келген билдирүүлөргө жооп бербеңиз. Бейтаныш аракеттерине жооп катары ага кол салбаңыз. Анын сиздин реакцияңызды көрүп табалашына жол бербеңиз. Эгер сиз үчүн ыңгайлуу болсо, адам менен айткан сөздөрдү же жасаган иш аракеттери тууралуу сүйлөшүүгө аракет кылып көрүңүз. Бирөө менен сүйлөшүңүз, досторуңуз менен бөлүшсөңүз жеңилдеп каласыз, же болбосо атайы кеңеш берүү кызматтарына дагы кайрылуу болот. Билдирүүлөр менен сүрөттөрдү сактап коюңуз, кийин кереги тийип калыш ыктымал. Сизге кибербуллинг жасоого аракет кылып жаткан адамдын телефон номерин же социалдык тармактардагы профилин бөгөттөп салыңыз. Жарыяланган нерселерди коргоо үчүн купуялуулук ырастоолорун колдонуңуз. Акыркы жылдары кибер кылмыштуулуктун күчөшүнөн улам атайын IT тармагындагы адистер иштеп жатат. Алардын жардамы менен мурда катталган көптөгөн кылмыштардын бет ачылды. Айталы, жыл башынан бери 4 ай ичинде 80 кылмыш катталып, 56 кылмыштын бет ачылган, 12 кылмыш иши убактылуу токтотулган. Калгандары кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу кыскартылган.